Мынакей, бул жер боюнча азыр чечим мондай. Мына көк китеп. Бак 36 гектар жер бул айыл өкмөттүн жери. Азыркы күндө. Бүгүнкү күндө бактын ээси айыл өкмөтү. Мына коду менен ээси. Сот мындай деп чечим чыгарып атат. Ош облусунун административдик соту. Арыз берүүчү Омат Жичиканын өкүлү С. Амановдун доосу доону камсыз кылуу жөнүндөгү арызы канааттандырылсын деп атат. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттигинин кадастр мамлекеттик мекемесинин Кара Суу филиалына жана Жоош айыл өкмөтүнө идентификациялык коду деп номерлерди көрсөтүп атат. Сандуу кыймылсыз мүлк бирдиктерине карата бүтүмдөрдү жасоого, жер тилкесин ижарага берүүгө, аукционго коюуга жана ушул жерлерге карата башка иш аракеттерди жүргүзүүгө тыюу салынсын. Айыл өкмөткө тыюу салынсын. Сен дагы бул жердин ээси эмессиң. Жазылып турат. Мүлккө гана ээси, бакка эмес. Бакка эмес. Документиңди көрсөтчү, бакка ээ болгон. Сотто турат. Жок, кана кызыл китебиң, бакка ээ. Сотко баргыла, урматтуу. Жок, бакка ээ болгон кызыл китебиң көрсөтчү. Мен сизге көрсөттүм өткөн келгениңизде. Азыр сотко тапшыргам мен. Жок, кана кызыл китебиң. Кызыл китебиң күбөлүк, жеке менчик тууралуу. Жок сеники. Кана эме? Урматтуу начальник бол. Начальник бол. Президенттин 109-чу жарлыгы бар. Кыргыз Республикасынын президентинин 109-чу жарлыгы бар. Мамлекеттин жерин өзүн билемдик менен басып алган адам 5 жылга чейин эркинен ажыратылат. Бул сизге дагы тагылган милдет. Эгерде бул сизге дагы тагылган милдет. Күбөлүк бүгүнкү күндө айыл өкмөттө 36 гектар жер бак. Бүгүн күбөлүк менен айыл өкмөт ээси. Мүлк меники. Айыл өкмөт. Биз мунун мүлкүнө тийишкен жокпуз. Заводко, башка жагына эчтекине тийишкен жокпуз. Эми угуп туруңуз. Үстүнөн иш козгойсуңар. 109 менен. Мына 109-чу жарлыкта жазылып турабы? Ошону менен айыл өкмөт оозду ачып отура бермей жок. Бул сенин чече турган маселе. Мен билбейм, мен анан кантем, минтем, ана сот минтип атса деп соттун чечимин окугула. Сот бул жерде жазып атат. Бүт кыймылдар токтотулсын. Мындай алганда соттук процесс жүрүп атканда ал ушул жерди арестке койду. Эч кандай мүлк эмеге кыймыл болбосун деп. Жер таркатылбасын деп. Сен таркаткан жоксуң, өзүңдүн эмеңди сактап атасың. Бул дагы ээси эмес. Бул жерди кармап алып, бутап, дарылап, ичинде кыймыл кылганга акысы жок. Мыйзам турат. Эгер ошондой кыймыл кыла турган болсо, үстүнөн кылмыш ишин козгойсуңар дагы 109-чу жарлык турат. Мамлекеттин жерин өзү билемдик менен басып алуу деген боюнча арызыңарды жазасың. Себеби жер сеники. Айыл өкмөт. Жер жазасың, ички иштер башкармалыгы кыймыл кылбаса, башка кылбаса, анда уже башкача сүйлөшөт. Келдиби начальник? Келдик, адашкан. Азыр маселе ушунда. Бул жерде эч кандай буга өттү деген жер жок. Мына соттун чечими бардыгыбызда турат. Эл журт, силер дагы бул жерге эч кандай кыймыл кылбайсыңар. Бу дагы кылбайт. Эч кандай тосуп алууга, бутап алууга, дарылап коюуга эч кандай укугу жок эч кимдин. Бу да кирбейт, силер да кирбейсиңер. Сот качан чечимди чыгарат? Айыл өкмөттүкү деп сот мына айыл өкмөттүн китеби менен бул жер айыл өкмөттүкү десе, айыл өкмөттүкү болот дагы, анан кийин айыл өкмөт таратууну баштайт. Жок, сот айыл өкмөттүкү эмес экен, мынау китеп туура эмес чыгып калыптыр. Бул жарандык экен десе, анда жарандык болот. Ага чейин эч кимдин киргенге акысы жок. Айыл өкмөт бул сенин менчигиң. А элди бизге жибере бербегиле. Мен билбейт экем. Кандай жибербейсиң? Мына айтып атат. Айыл өкмөтүңөр эмне кылып билбейт. Мен билбейм, соттун чечими келип турго, мен кантем, мен антем дейт. Жер сеники, мына жер мамлекеттики бул жер. Биз бул жерден бир соту жер өзүбүзгө алган жокпуз. Сенин менчигиңе, менин менчигиме, буга же акимдин менчигине алган жокпуз. Жер мамлекеттики. Биз мамлекетке кайрылдык. Мыйзамсыз пайдаланып жүргөн жерди мамлекетке кайрылдык. Болду. Бүгүн турат мынакей, акты турат. Актынын ээси бүгүн силерсиңер. Мында акты жок. Кызыл китепте, көк китепте эчтекеси жок. Атасы жазып алган протоколдон башка эчтеке жок бул жер. Мыйзам мына жерде турат. Ошонун негизинде арыз жазасың. 109-чу президенттин жарлыгы турат. Ошол жерде кызыл ак менен жазылып турат. Өзүн билемдик менен мамлекеттин жерин басып алган жаран 5 жылга чейин эркинен ажыратылат. Бүттү. Ошонун негизинде арызды жазасың. Ички иштер башкармалыгы мына жерге келип кандай кылат, эмне кылат? Эч кимди киргизбей бул жерди карайт, ал уже булардын милдети. Реакция кылбай көрсүн, анда булар жооп берет анда. Мыйзамдын алдында. Түшүндүңөрбү? Мындай маселелерди мындай дыкат карагылачы, отургула.
Бүт документ колуңарда турат. Силердин ээсисиңер. Күбөлүк силердин колуңарда турат бүгүнкү күндө. Жер мамлекеттики. Мамлекеттин жерин кайсы сот кайра тартып жеке жаранга алып берип коет, ал соттун абийиринде нерсе. Соттун абийиринде нерсе. Сотко бардыгыбыз барабыз. Бүт бардыгыбыз чогулуп алып барабыз. Мен да барам. Кайсы күнү сот болсо мен да барам, ошол жерде мамлекеттин кызыкчылыгын коргоп турабыз. Биз өзүбүзгө бир соту жер же бир түп алма сурап аткан жерибиз жок. Бул мамлекеттин жери. Мамлекеттин жерин мамлекет кимге берет? Кантип пайдаланат, ал мамлекеттин иши. А мамлекеттик орган бүгүнкү күндө бул жерде сиз айыл өкмөт катары мамлекеттин ушул жердеги тескемесин иштерин аткара турган жумушчу сиз да азман. Бак урап калса ким жооп берет ошондо зам көбүрөөк? Эмне болду? Урап калса. Урап калса айыл өкмөттүкү. Айыл өкмөт өзү билет. Бак урап калса айыл өкмөт өзү билет. Мүлк бак айыл өкмөт бүт бардык айыл өкмөт. Айыл өкмөттүкү. Силердин жооп бербедиң го? Онда ачып кет, тапасың. Айыл өкмөт сиз бак урап калса жооп бересиз. Жооп берет. Сен жүзүмдү коюп жооп бербе. Ана жүзүмдө жок кылсаң ана стал Ушул жердеги жүзүм бакты талкалап, торбаларынын баарын сатып, зымынын баарын саткан үчүн сен дагы жооп бересиң. Ана мындай кыласың. Кудай буйруса, Кудай оомин десе, соттун чечимин алабыз. Соттун чечимин алгандан кийин канча жыл пайдаланса, ошого сиз дагы арыз жазасыз. 30 жылбы, 30 жылдагы арендасын, ижара акысынын бүт бардыгын төлөй турган кылып мойнуна салабыз. Мына мен сизге айтып атам, мыйзам негизинде бүгүн жердин ээси сиз. Айыл өкмөт. Айыл өкмөттөгү жашап аткан эл. Болду. Канча жыл пайдаланса, ошончо жылын эсептеп туруп, салыгын, ижара акысынын бардыгын коштуруп, сотко беребиз дагы өндүрөбүз. Мамлекеттин эсебинен. Сиздин чөнтөгө, менин чөнтөгүмө, же акимдин чөнтөгүнө эмес, мамлекетке өндүрөбүз. Биз бул жерден бирөөбүз бир бак алып аткан жерибиз жок. Бир түп алма же бир соту жер алган жокпуз. Биз келдик, мамлекетке кайтардык. Мына турат, госрегистр кана? Мыйзамдуубу? Ооба. Берилген нерсе. Силерде укугу катталганбы мунун кызыл жутаптан? Жок, айыл өкмөткө катталган. Катталган эмес, туурабы? Айыл өкмөттүн укугу турат. Турат, ооба. Болду. Мынакей моногул нерсени мына китеби менен схемасы менен картасы чийилип турат. Урматтуу. Анан келип анан коркуп отуруверүүнүн кереги жок. Арестте турган жерде азыр айыл өкмөт кандайдыр аракет кылса болобу, кыймыл аракет? Жок, бул жерде аресттесилердин адвокат эмес алып туруп. Арыз жазган. Кулбаев, ооба. Ошонун негизинде адвокаттык запрос кылган ошол. Ошол эле турат. Эми мына соттун чечими келди. Айыл өкмөт кыймыл кылган жок. Айыл өкмөт корго деп атпайсызбы? Мен айтып атам. Корго деп атпайсызбы айыл өкмөт? Мен айтып атам. Айыл өкмөт кыймыл кылган жок. Жок, корго деп. Айыл өкмөт өзүнүкүн коргойт да анан кандай кылыш керек? Жок, ал арестте турбайбы? Арестте турган жок. Арестте турат го. Мен сага айтып атам. Аныктама турбайбы? Аныктамаңда турат. Жер айыл өкмөттүкү бүгүн. Мына ээси айыл өкмөт. Айыл өкмөт өзүнүкүн коргойт. Сиз сот ачкан. Бир дагы киши ал жерге кирбейт. Хорошо, мен эл да кирбейт, сен да кирбейсиң, кыймыл да кыла албайсың. Мен сага айтам. Укук коргоо органдары сизге да кайрылып кетем, айыл өкмөткө да кайрылып кетем. Мен жеке менчик тууралуу көлүгүм бар. Мен соттон алып келип сизге көрсөтүп, мүлк тууралуу. Эмне акчасы кирбейсиң болду. Ошо менен келип кирем. Сен кимден алгансың? Кадастрдан. Сазырдан алгам. Каерден? Сазырдан алгам. Ал сотто турат, мен сизге сотко кайрылыңыз деп атпаймынбы? Сен документиң жок деп атпаймынбы? Урматтуу зам губернатор. Сен документиңди өткөндө алып келип көргөзмөкчүсүң да. Керек болсо бул жакка көрсөтөм мен. Бул правоохранительный орган. Сиз азыр мындай кыласыз. Жанагы эле маселе болду. Мунун сөзүн уга берсек бул мынтип айлантып сога берет. Арызды жазасың. Эч ким бул жерге киргенге акысы жок. Мына эл бардыңар угун. Бул жерге кирип, кыймыл кылып, алманы бутап, башка кыла турганга акысы жок. Ошондой кыймыл кылсаң, жок, буну айтып атам. Мен кирем. Мунун. Сиздердин дагы эл журт киргенге акыңар жок. Жер айыл өкмөттүк. Айыл өкмөт менен ички иштер башкармалыгы, укук коргоо органдары муну кайтарат. Болду. Муну да киргизбейт. Эгер киргизип кыймыл кылса, мен дагы бир жолу айтып атам. 109-чу президенттин жарлыгы турат. Мамлекеттин жерин өзүн билемдик менен басып алган киши 5 жылга чейин эркинен айрылат. Эркиндикке тойгон болсо анда ошол жака барып кыймыл аракетин кыла берсин. Бүттү маселе. Сүйлөштүкпү? Айыл өкмөт. Болду ушу. Ишиңерди кылгыла. Мына чечим кимден? Көк китебиңизди. Болду, сүйлөштүк анда. Мындай туугандар. Эми областка бара берүүнүн кереги жок. Айыл өкмөт. Сиздики жумуш. Анан эл жыйналып эле катын көтөрүп областка барып атат даттан. Айыл өкмөт кыймылдабай жатат, башка кылып атат. Мына райондун акими турат.
баргыла. Биринчи райондун акимине кайрылгыла. Айыл өкмөткө кайрылгыла. Айыл өкмөт чечпей атса, райондун акимине барыңыздар. Эгер райондун акими чечпей атса, анда ошол киши чечпей атат. Биз кайрылдык эле, мына мончанчы күнү кат жаздык эле, бизге жооп берген жок, башка кылган жок, кабыл алган жок деп, анан областка келиңиздер. Анан кийин чечим кабыл алабыз. Бу жерде мындай бирөөнүн кызыкчылыгын коргоп же бирөөнүн бир нерсесин урдап алалы, тартып алалы деген эчтеке жок. Бизде бир гана нерсе мамлекеттин кызыкчылыгы турат. Бир суроо го. Сиз айттыңыз азыр налог салып, соцфонддорун салып, айыл өкмөт эсептегиле, арендасы эсептегиле депчи. Анан кийин ошонун чыккан акчасынан багын тартып алабыз деп атасыздар, туурабы? Мен турган мүлктөрүмө. Сен тартып алабыз деген эч ким жок. Ал сенин жериң эмес. Жок, үстүндө Бул турган сенин жериң эмес. Үстүндө турган. Сен мамлекеттин мүлкүн ордуна коюп кой. Сен мамлекеттик жерди басып алып иштетип атасың. Жүзүмдү коюп болду. Башка эчтеке жок бер. 30 жылдык жүзүмдү мөмө берип аткан жүзүмдү коюп койчу, мөмө берип аткан. Айыл өкмөт жооп берет экен да, болду, мен түшүндүм. Айыл өкмөт толугу менен жооп берет. Айыл өкмөт толугу менен жооп берет. Жүзүмдү ушундай эгесиң, анан кийин Сразу мөмө беришиңиз. сразу мөмө бериш керек. Азыр эми мындай болуп тургандай. Чечим ушундай бүттү. Бу жерде мыйзамдан башка эчтеке жок. Бул киши каалаган жагына барып даттанып, каалаган ишин кыла берсин. Биз эч кандай тоскоолдук кылбайбыз. Сот кайсы күнү болсо, жыйналып алып бардыгыбыз сотко барабыз. Мына мен да келип берем, ошол жерде туруп. Бардыгыбыз турабыз да, анан соттон сурайбыз. Мамлекеттин жерин алып берип кое алат бекен жеке кишиге. Аны дагы ошол жерден чечим кабыл. Бул соттун абийириндеги нерсе. Башка эч ким эч нерсе дей албайт ал жерде. Биз сотко барып бир нерсе дей албайбыз. Биз барабыз, катышабыз сотко. Видеону жештирип сен. Сотко кызмат кабыл менен сиз давление кылат экенсиз да, хорошо? Мен давление кылган күнү айтасың, аны давление кылып барсак ошол күнү айтасың. Барабыз. Сүйлөштүк болду анда. Сен ойлоо, Мындан ары ошондой пайдаңа чыкса ошончо токтоп калат деп. Бул иш калат, аягына чыгат.